Команданы кантип чогултуш керек? Канткенде мыкты команда чогулат. Канткенде команда жакшы иш кылат. Канткенде команда көбүрөөк акча табат деген суроолор баарын кыйнаса керек. Себеби өзү жеке иштеп, баардык ишти өзү кылып жүргөндөр жакшы команда чогултусу келет. Бирок жакшы команда жакшы акчага иштейт дагы акча жок. Анан вопрос кантип команда вообще куруш керек? Кантип команда менен иштеш керек? Биринчиден сиз команда чогултуш үчүн ошол өзүңүз кылам деп аткан ишти сиз өзүңүз өтө мыкты деңгээлде билишиңиз керек. Ошону мыкты деңгээлде билсеңиз, тактап айтканда, ошол эле жумуштун ички, сырткы бухгалтериясы, юридикалык жактары, реклама багыттары, аны жасоо, аны сатуу, ошондой жактарын баардык частынан сиз түшүнүшүңүз керек. Ар бир частты түшүнгөнүңүздөн кийин ар бир частка өзүңүз шакирт, ученик кандай десек дагы ошону үйрөнө турган адамды алып, ал адамды окутуп, үйрөтүп, ошо ишке коюп, акчасын төлөп, мына ошентип өзүбүзгө команданы өзүбүз окутуп үйрөтөбүз. Сиз өзүңүз окутуп, үйрөтүп чыккан команда эң мыкты команда болот. Эмне үчүн дегенде сиз менен направлениясы бир, сиз менен ою бир, сөзү бир, кылып аткан жумуштун мындай окшош жумуш кылуу тактикасы. Ошол себептен сөздөр жакшы чыгышат дагы жакшы иштейсиңер. Эгерде сизге окшоп кайсыдыр бир жерде иштеп жүрөт, аны менен чогуу иштейин десеңиз, ал сизди башка жака тартат, сиз башка жака ортодо жумуш кыймылдабай калат. Ошол себептен команда чогултканда өзүңүздүн учениктериңизден чогулган команда эң мыкты команда. Бул команда бар деген уже система бар деген эмес албетте, бирок ошо командага система менен иштегенди үйрөтүш керек. Мына ошондо команда мыкты деңгээлде иш алып барат. Эми сиз дагы көптөн бери ушул авто бизнеске ичиндесиз. Өзүңүз уже иштеп жүрөсүз. Кандай ушул системаны толук үйрөнгүңүз келет. Команда менен иштегенди дегеле команда кандай иш алып барат, кандай прибыль көрөт, мына өзүңүз ошол бизнес без нас деген деңгээлге чыккыңыз келип, уюштургуңуз келип аткан болсо, биз командабызга чакырабыз. Азыркы учурда биз Унатануу академиясы өзүбүздүн сферабызда иштеп жүргөн жаштарды, жаңы баштагандарды командага чакырабыз. Келиңиздер, офиске келип, өзүңүздөрдүн кайсы багытта иштейсиз, эмне боюнча иштейсиз, кайсы деңгээлде иштейсиз, канча акча табасыз, кайсыл жерде иштейсиз, сөзсүз офистерибизге келиңиз, сүйлөшүңүз, өзүңүз тууралуу анкета толтуруңуз. Биз сиз менен иштешүүгө даярбыз. Аябай мыкты жаштар бар. Албетте бизде иштеп, үйрөнүп, бизге дагы пайда берет, өзүнө дагы пайда берет, акчалай жагынан жана ушул ишти үйрөнүп чыгып, өзүнүн мыкты командасын түзүп, иштеп кете берет. Биз жаңы жаштарды үйрөтө беребиз. Деги эле бизде көптөн бери ушул наставничество бар. Жаштарга наставник болуп, ушул өзүбүздүн ишибизди үйрөтүп келе жатабыз. Бирок биз дайым жөн эле окутуу менен айтып жүргөнбүз. Бул видеодо баардыгыңыздарды чакыра кетем. Бизнес наставнике келгиле, үйрөнгүлө, өзүңөрдү башка мыкты уровеньге чыгаргыла. Өзүңөрдү бир ачылбаган дагы бир багыттарды ачып, табышыңарды көбөйткүлө, жумушуңарды жеңилдеткиле. Азыркы эң замандын акыркы талабы болуп аткан электронный счет фактуралар менен иштегенди, прозрачный, налоговыйларга чейин полный прозрачный үйрөнүп, өзүңөр эле иштетип аткан бизнесиңерге алып барып салып, жумушуңарды жеңилдеткиле, командаңарды чоңойткула. Андыктан Унатануу академиясы баардык бизнеске кызыккан жаштарды чакырабыз. Авто бизнес буюрса жаш, баарыбыз чогуу өстүрөбүз, өнүктүрөбүз. Жаштар уялбай, тартынбай келе бериңиздер. Алыста болгондор астына номер калтырам, чалгыла, толук маалымат алгыла. Бизде дайыма форум болуп турат. Форум баары бекер болот. Келип, өзүңөргө керектүү болгон суроо жоопторду берип, өзүңөргө керектүү пайдалуу маалыматтарды алып, өсүп өнүгөргүлө. Андыктан жаштар жакшы мүмкүнчүлүк пайдаланып калабыз. Жана бул видеону бизнеске кызыккандарға бөлүшүп коелу. Ассаламу алейкум.